Ысык Көл облусундагы 20 миңден ашуун жашоочусу бар 3 айыл ичүүчү таза сууга Кумтөр компаниясынын жардамы аркылуу ээ болушту. Кененирээк кийинки материалда. Кичи Жаргылчак айылынын 3000 жашоочусу дээрлик 1 айдай суусуз калышкан. Станциянын насосу күйүп кеткен. Аларга Кумтөр жардамга келип, жаңы насос жана жабдууларды сатып алууга 215 миң сом каражат бөлүп берди. Анан Кумтөргө рахмат, ушул жардам берип, насос, кабель, анан шитопролин берди. Азыркы убакта айыл суу менен толук камсыз болуп атат. Бөкөнбаев айылынын тургуну Жылкыбай Жунушевдин кубанычын түшүнсө болот. Алардын үй-бүлөсү жана айылдаштары 25 жылдан бери таза суу тартыштыгын сезип келишкен. Бул айылга сууну 1956-жылы чыгарышкан. Андан берки 60 жыл ичинде суу менен камсыздоо системасы абдан эскирген. Мындай оор абалда Кумтөр компаниясы жардамга келген. Бул Кумтөрдөн келген трубалар ушул таш жол участкасына тартканга ушул эме кылганбыз, сураганбыз жардам. Ошол жардамы келген. Ошол азыр бир веткасын тартып атабыз. Буюрса жаз менен дагы бир веткасын тартабыз. Ошол бул элге ушул суу кенен болуш үчүн, суу жетиш үчүн, ар бир үйгө суу киргизиш үчүн, таза суу бериш үчүн аракет кылып атабыз. Ошол эми Кумтөрдүн эң чоң жардамы бул. Бөкөнбаев айылындагы суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүүгө Кумтөр Орусияда жасалган 6 километрге жеткидей түтүктөрдү жана бардык керектүү материалдарды 5 миллион 644 миң сомго алып берди. Жеңиш айылынын жашоочулары дагы 20 жылдан бери таза ичүүчү суунун тартыштыгынан кыйналып келишкен. Эгерде айылдын жогорку жагына суткасына 2 сааттан таза суу берилсе, төмөн бөлүгү такыр суусуз калышкан. Кумтөргө проект жазылып, Кумтөрдүн колдоосу менен 7 миллион 600 миң бөлүнүп, ушул жаңа айылыбыздын 200дөй түтүнүнө суу чоюлду азыр. Алтынкен компаниясынан бөлүнгөн каражаттарынан насостук станция, хлордоо жабдыктары толугу менен оңдоп түзөтүүдөн өткөрүлгөн жана 6,5 километр узундуктагы бөлүштүрүүчү тармактары төшөлгөн. Азыр Кудайга шүгүр, Кумтөрдүн жардамы менен сууну киргизди. 1 ай болду сууну киргизгенде. Суу жакшы, напор жакшы. Эл жыргап эле калды. Баарыбыз үйлөрүнө кирип берди. Аймактагы 3 айылга эле таза ичүүчү суу маселесин чечүү үчүн Кумтөр компаниясы үстүбүздөгү жылы дээрлик 13,5 миллион сом бөлүп берген. Жалпысынан болсо социалдык долбоорлорго, айрыкча таза ичүүчү суу боюнча экономика флагманы суу менен камсыздоо маселесине муктаж болгон Ысык Көл облусунун бир топ айылдарына жардам берип келе жатат.